Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Жаңы Вавилон падышачылыгы жана Персия дөөлөтү. Сабактын планы: Жаңы Вавилон падышачылыгынын түзүлүшү, Персия падышалыгы, падыша Кир биринчинин башкаруусу, Дарий биринчи падышаларынын падышасы, байыркы Ирандын дини. Жаңы Вавилон падышачылыгынын түзүлүшү. Жаңы Вавилон падышалыгы Ассирия падышалыгынын урандыларынан өсүп чыккан. Небопаласар Жаңы Вавилон падышалыгынын негиздеген падыша. Жаңы падышалыкта кул ээлөөчүлүк түзүлүш гүлдөгөн. Сугат каналдары жана жер да кул ээлөөчүлөрдүн менчиги болгон. Калктын мүлктүк жиктелүүсү күчөгөн. Навапаласор дүйнөдөн өткөндөн кийин анын ордун Навахудносор ээлеген. Навахудносор Сирияны ээлеген. Биздин заманга чейинки 597-жылы Иудей падышалыгынын борбору Иерусалимди ээлеген. Иштар Кудайынын дарбазасын курдурган. Навахудносор 43 жыл Жаңы Вавилонду башкарып, падышачылык эң жогорку деңгээлде гүлдөп өнүккөн мезгилге жеткен. Персия падышалыгы. Иран бөксө тоолорунда Парсу аурулары жашаган. Биздин заманга чейинки 6-кылымдын аягында Персия падышалыгы түзүлгөн. Мамлекеттин негиздөөчүсү Ахаменилер тегинен чыккан Кир экинчи болгон. Ал биздин заманга чейинки 558-529 жылдары падышалык кылган. Кир экинчи Аншандын падышасы, Парсу падышасы деген дагы наамдарды алып жүргөн. Ал биздин заманга чейинки 553-550 жылдары Мидияны багындырган. Арменияны, Каппадокияны, Лидияны басып алган. Биздин заманга чейинки 538-жылы Вавилонду багындырган. Биздин заманга чейинки 529-жылы массагеттерге кол салып, өзү Ханыша Томиристин колунан каза тапкан. Падыша Кир өлгөндөн кийин уулу Камбис башкарып, биздин заманга чейинки 525-жылы Египетти багындырып, Египеттин фараону болгон. Падыша Камбис 529-523 жылдары падышачылык кылган. Дарий биринчи падышалардын падышасы. Биздин заманга чейинки 522-жылы Дарий бийликке келет. Ал өзүнүн жортулдары жөнүндө Бехистун аскасына жаздырган. Дарий биринчи көптөгөн реформаларды ишке ашырган. Дарий биринчинин реформалары. Административдик реформалары. Мамлекетти 23-24 сатрапка, башкача айтканда облустарга бөлгөн. Анын башында перстер турган. Салык реформасы. Жерге карата салыктын өлчөмү киргизилген. Соода сатыкка реформа. Бирдиктүү акча бирдиги алтын дарик. Бир дариктин өлчөмү 8,4 грамм болгон. Агрардык реформа. Басып алган элдердин жерлеринин бир бөлүгү падышалык фонддо алынган. Бул жерлер салыктан бошотулган. Аскердик реформа. Туруктуу аскер отрядын түзгөн. Атчан ак сөөктөрдөн жана 10 000 өлбөс жоо аскерлерден турган падышачылык гвардия болгон. Дарий биринчи Финикияны, Византияны, ошондой эле гректер мекендеген бир нече аралдарды жеңип алган. Ал биздин заманга чейинки 507-жылы сактарга каршы күрөш баштап, Шуштугуй баш кийимчен сактар менен согушуп, сактардын ууру башчысын колго түшүргөндүгү жөнүндө Бехистун аскасында баяндаган. Байыркы Ирандын дини. Байыркы Иран дининин негиздөөчүсү Заратуштра. Зороастризм дини деп аталат. Алардын ыйык китеби Авеста.
Зороастризм дининде отко сыйынуу мүнөздүү болгон. Байыркы аңгемелердин, жомоктордун негизинде түзүлгөн Авеста диний жыйнагы байыркы ирандыктардын диний ишенимдерин чагылдырып турат. Перстер курмандыкты бийик тоолордо чалгандыгы жөнүндө байыркы грек тарыхчысы Геродот жазып калтырган. Жогорку Кудайдын баласы катары эсептелген ыйык отко сыйынып, аны кадырлоо өтө маанилүү болгон. Ага ачык асман алдында курмандык чалышкан. Отко табынуу Иран, Орто Азия элдеринин негизги ишеними катары кеңири таралган. Байыркы персиялык диний негиздөөчү Заратуштра, Зороастр болуп эсептелет. Анын айткандарынан Авеста диний жыйнагы пайда болгон. Персия падышасынын жогорку бийлигин диний негиздөө максатында жогорку Кудай Ахура Маздага сыйынуу киргизилген. Дарий биринчи аны асманды жараткан ал, адамды жараткан ал адамга жыргалчылык тараткан, Дарийди падыша кылган деп улантат. Кайталоо үчүн суроолор. Жаңы Вавилон мамлекети качан, кандайча пайда болгон? Вавилон падышачылыгынын тышкы саясаты жөнүндө айтып бергиле. Падыша Кирдин мезгилинде Персия кандай болгон? Дарий биринчинин реформалары жөнүндө айтып бергиле. Байыркы Ирандын дини кандай болгон?